Андан кийинки суроо бул намазда жаңылуу саждасы милдет болгон кезде кантип жаңылуу саждасын кылыш керек? Бир жагына салам берип туруп жаңылуу сажда кылабы же эки жагына салам береби, кандай кылат деген суроо келген экен. Бул тууралуу китептерибизде аалымдарыбыздын ортосунда кайшы пикир бар. Кээ бир аалымдарыбыздын көз карашы боюнча эки жагына ассаламу алейкум ва рахматуллах, ассаламу алейкум ва рахматуллах деп туруп, андан кийин эки сажда кылып, андан кайра ташаххудду окуп, салаваттарды окуп, салам берип намаздан чыгат дейт. Бирок кээ бир аалымдарыбыз оң жагынан гана ассаламу алейкум ва рахматуллах деп салам айтып туруп, анан эки сажда кылат дейт. Мына ушул экинчи айткан пикирибизди туурараак. Ошондуктан сиз эгерде саждай саху мойнуңузга милдет болгон болсо, жаңылуу саждасы милдет болгон болсо, оң жагыңыздан бир салам берип койсоңуз жетиштүү болот. Ошол оң жагыңыздан салам бериңиз да, анан артыдан эки сажда кылып, кайра ташаххудтарды окуп, анан намаздан чыгыңыз. Бул маселе жалгыз намаз окуучу имамбы, айырмасы жок, өкүмү экөөүндө бирдей маселе.